Эгер сиздин компания инвесторлорду тартууну же өндүрүмдөрүн дүйнөлүк базарга чыгарууну кааласа, анда бул компания үчүн жоопкерчиликтүү бизнес жүргүзүү боюнча эл аралык стандарттарга жооп берерин көрсөтүү маанилүү болуп бара жатат. Барган сайын көбүрөөк кардарлар, жеткирүүчүлөр жана бизнес өнөктөштөр сизден бизнесиңиздин ушул стандарттарга жооп берерин далилдей аласыз деп күтүшөт. Бул дүйнө жүзү боюнча өсүп жаткан тенденция. Көптөгөн компаниялар жакын арада өздөрүнүн ички эрежелерине ылайык мындай эл аралык стандарттарга жооп бере ала турган бизнес өнөктөштөр жана жеткирүүчүлөр менен гана иштешүүнү талап кылышат. Бирок бул стандарттар кандай? Аларды кантип ишке ашырууга жана башкаларга бул нормаларды кабыл алганыңызды кантип көрсөтүүгө болот? Бириккен Улуттар уюмунун бизнес жана адам укуктары боюнча жетектөөчү принциптери бул суроолорго жооп берүү үчүн эң жакшы башталгыч чекит болуп саналат. Буунун жетектөөчү принциптери жоопкерчиликтүү бизнес жүргүзүүнүн эң беделдүү эл аралык стандарттары болуп саналат. Анын компанияларга өкмөткө чакырыгы 3 түркүктөн турат. Биринчиси адам укуктарын коргоо мамлекеттин милдети, экинчиси адам укуктарын сактоо боюнча корпоративдик жоопкерчилик, үчүнчүсү коргоо каражаттарга жеткиликтүүлүк. Экинчи компонент адам укуктары үчүн корпоративдик жоопкерчилик бизнестин адамдарга тийгизген терс таасирин жоюу үчүн эмне кылышы керектигин аныктайт. Бул стандарт көлөмүнө, географиясына жана жайгашкан жерине карабастан бардык компанияларга жана ишканаларга тиешелүү. Буунун жетектөөчү принциптери бардык компаниялар өкмөттөр аткара турган 3 тапшырманын комплексин кошо аткарышы керек деп күтөт. Биринчиси адам укуктарын сактоо боюнча милдеттенмелерди кабыл алуу. Экинчиси адам укуктары жаатында талаптагыдай этияттыкты үзгүлтүксүз жүргүзүү. Үчүнчүсү компания келтирген зыянды жок кылууга мүмкүнчүлүк берүү үчүн даттануу механизмдерин ишке ашыруу. Адам укуктары жаатында талаптагыдай этияттыкты жүргүзүү компаниялар үчүн адамдарга карата тобокелдиктерди аныктоого жана чечүүгө жардам берген башкаруу системасы. Система үзгүлтүксүз түрдө кайталанып турган 4 негизги кадамды камтыйт. Биринчиси компаниянын же ишкананын ишмердүүлүгүнүн бардык түрлөрүнүн адам укуктарына тийгизген таасирине баа берүү. Экинчиси кесепеттерди алдын алууну жумшартуу үчүн саясат, процесстерди, бизнес практикаларды ишке ашыруу аркылуу жетишилген жыйынтыктар боюнча аракет кылуу. Үчүнчүсү кайтарым чаралардын натыйжалуулугуна байкоо салуу жана көзөмөлдөө. Төртүнчүдөн кызыктар тараптарга жана башка кесиптештерге компания өзүнүн адамдарга болгон терс таасирин кантип алдын алып, жок кылып жана жоюп жатканы жөнүндө маалымат берүү. Бул процесс сиздин компанияңыз өзүнүн көптөгөн өнөктөштөрүнө жана инвестор өнөктөштөрүнө, ири компанияларга, кардарларына, жергиликтүү жамааттарга, кызматкерлерге, аярлуу топторго, анын ичинде ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдарга, балдарга жана башкаларга компаниянын ишмердүүлүгүнүн кесепетинде мүмкүн болгон адамдарга тие турган терс таасирлерди башкарып жатканын билүү жана көрсөтүү үчүн маанилүү. Бул иш аракеттер ошондой эле сиздин компания туруктуу өнүгүү максаттарына жетүүгө оң салым кошуп жатканына ынанууга жардам берет. Мисалы, кызматкерлерди татыктуу эмгек шарты жана эмгек акысы менен камсыз кылуу. Улуттук жана эл аралык деңгээлде компаниялар жоопкерчиликтүү иш алып барышы жана адамдарга болгон терс таасирин башкаруусу күтүлүүдө. Бул күтүүлөрдү актоо оң натыйжаларга алып келет. Сиздин компанияңыз адам укуктарын урматтоого жардам берүү менен артыкчылыктуу бизнес өнөктөш катары тааныласыз. Көбүрөөк билүү үчүн Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын бизнес жана адам укуктары глобалдык сайтына баш багыңыз.